Кезектеги кармоо ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов октябрдагы башаламандыкта имараттарды басып алууга шектелүүдө. Эми Кыргызстанда өкмөт болбойт жана жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90го түшөт. Конституциянын жаңы долбоорунда дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Эки себеби бар. Эң биринчи себеби биз президенттик башкарууга баратабыз. Ошон үчүн президент өзүнүн администрациясы менен жооп бериш керек. 5-6 айдан бери айлыгын ала албай жүргөндөрдүн арыз муңу. Жолчулар нааразычылык акциясына чыгышты. Мекеме жетекчилерге кысым кылбаңыздар. Ыштан арылуу аракети. Бишкек жылуулук электр борборун газга өткөрүү демилгеси канчалык реалдуу? Модернизация болгон бөлүгү атайын кара кече көмүрүнө ылайыкташтырылган жагууга. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалды. Бул тууралуу анын адвокаты Икрамиддин Айткулов билдирди. Ал октябрдагы башаламандыкта ички иштер министрлигин басып алууга шектелип жатканы айтылды. Асановдун кармалганын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы да тастыктады. Билдирүүгө ылайык ага жазык кодексинин 245-беренесинин 1-бөлүгү имараттарды жана мекемелерди басып алуу менен айып тагылып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мурдагы вице-премьер-министрлер Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова 26 январда таажылуу вирус илдетине өкмөттүн даярдыгынын чабалдыгы боюнча Финполго сурак беришти. Исмаилова менен Өмүрбекова экөө тең вице-премьер-министр болуп турганда саламаттыкты сактоо тармагын жана таажылуу вирус пандемиясына каршы саламаттыкты сактоо тутумунун даярдыгын көзөмөлдөшкөн. Фин полиция 2020 жылдын октябрында таажылуу вирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынган. Азыр үй камагында. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Буга чейин мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов да сурак берип чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурунку жетекчиси мамлекетке келтирилген 11,7 миллион сом чыгымды төлөп, үй камагына чыгарылганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, шектүү 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагына 14-февралга чейин камалган болчу. УКМК Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурунку жетекчиси коюлган айыпты мойнуна алганын белгиледи. Бишкек шаарындагы Орто Сай базарында ири өрттү чыгарууга шектелген адам кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Эске салсак, былтыр 9-ноябрга караган түнү Бишкектеги Орто Сай базарынан өрт чыккан. Тилсиз жоо түнкү саат 02:16 чектөөгө алынып, толугу менен эртең мененки саат 8:55 өчүрүлгөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча болжол менен 1800 чарчы метр жер күйгөн. Өрт тигүү цехи, тест атым жайы жана дүкөн жайгашкан 2 кабаттуу имараттан чыккан. Аталган факт боюнча жазык кодексинин 210-беренеси башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу жана талкалоо боюнча кылмыш иши козголгон. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы өткөн жумада 42 жаштагы кишини кармап камакка алды. Тергөө амалдары жүрүүдө. Финансы полициясынын Бишкек шаардык башкармалыгы Фрима маркасындагы жасалма кургак сүт өндүргөн кылмыштуу топту кармады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Бишкекте жасалма кургак сүт өндүргөн жашыруун цех аныкталды. Анда сүт санитардык талаптарга жол бербеген шарттарда даярдалган. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 218-беренеси товарларды же кызматтарды мыйзамсыз жасоо боюнча каттоого алынды. Учурда жасалма кургак сүт Кыргызстандын башка аймагына да тараганы иликтенүүдө. Эми Кыргызстанда өкмөт деген болбойт, анын ордуна министрлер кабинети гана калат. Жаңы баш мыйзамда мамлекеттик бийликтин конструкциясы бир топ өзгөртүлдү. Ага ылайык президенттин аппарат башчысы бир убакта 2 кызматты ээлеп, министрлер кабинетин дагы башкарып калат. Бул тууралуу Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев билдирди. Дээрлик даяр болуп калган жаңы конституциянын долбоорун аталган кеңешме бүгүн кеңири талкуулады.
Конституциянын иштелип чыккан долбоорун жогорку кеңешке сунуштоодон мурун жактыруу үчүн бүгүн Конституциялык кеңеш жыйынтыктоо отурумга чогулду. Бирок айрым беренелер боюнча талаш-тартыш көп болгондуктан кеңешме дагы 2-3 күн иштейт өңдү. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосын Бөрүбашевдин айтымында президенттик башкарууга ыктаган жаңы баш мыйзамдын долбоорунда элдик бийлик күчөтүлдү. Ең бірінші өзгөчөлүгү эми баарыңыздар билесиздер, мисалы үчүн конституциялык укуктун негизги принципи нарада власти, эл бийлиги, демократия. Мына ошо эл бийлигин биз күчөтөлү дедик. Колубуздан келишинче күчөттүк. Кантип күчөттүк? Мен 2 жолун айтып берейин. Биринчи биз түз шайлоону кайрап келип атабыз. Түз шайлоону. Аны өзүңүздөр окудуңуздар. Экинчиси дагы бир элдин өкүлү, коомчулуктун өкүлү болгон элдик курултайдын полномочиясын, ыйгарым укуктарын биз колубуздан келишинче кеңейттик. Анан башка дагы биз ушул бир түз шайлоо боюнча биз жогорку кеңештин депутаттарынын чакырып алганга отзыв депутатского мандата деп атат, ошону биз киргиздик. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун структурасы өзгөрүүсүз калтырылды. Учурда жалпы 118 берене бар. Анын 22си конституциялык түзүлүштүн негиздери боюнча, 45и адам укуктары жана дагы ушунчасы бийлик органдары тууралуу жазылган. Кеңешмеде мамлекеттик бийликтин конструкциясын колдон келишинче кайра түзүп чыкканга аракет кылынганы айтылды. Мисалы, президент менен парламенттин укук милдеттери кайрадан бөлүштүрүлүп, өлкө башчысы аткаруу бийлигинин башына коюлуп, ал эми министрлер кабинетинин төрагасы бир эле учурда президенттин аппаратынын жетекчисинин да кызматын аркалайт. Эки себеби бар. Эң биринчи себеби биз президенттик башкарууга баратабыз. Ошон үчүн президент өзүнүн администрациясы менен жооп бериш керек. Экинчи себептен, мына азыр баарыңыздар тең билесиздер, көп маселелер Ак үйдүн аппаратында чечилет. То есть президенттин аппараты чечилет. А бирок жооп берген бул дайым өкмөт болуп келген. Реформа башталганда көпчүлүк коомчулукта биздин арабызда отургандар баягы мындай деп айтып чыкканда жогорку кеңеш байкуш болуп калат, так эч кандай укугу жок болуп калат депчи. Жогорку кеңеш бүт баардык мамлекеттик бийликтин органдарында ошо кадр маселеси болобу, башка маселеси боюнча бүт баардыгына катышат. Карап көрүңүздөр. Атүгүл Совет по делам правосудия деп атабыз, ошону да бекитет. Ошол эле убакта биз президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ишине жеке өзү башы менен жооп берет деген жобо турат. Мына ушул убакка чейин, мына ушул иштеп аткан баш мыйзам боюнча мамлекеттик иштерге ким жооп бере тургандыгы айтылган эмес. Аны өзүңүздөр билесиздер, биз жоопкерчилик таптык. Бир жерде да айта турган нерсе, президентке көп ыйгарым укук кетип калды деген сөз болуп турат. Мисалы үчүн ошол эле президенттин эмесин карасаңыздар, беренесин карасаңыздар, ал кишинин 5-6 функциясы бар. Ал мамлекеттин башчысы, ал аткаруу бийлигинин башчысы, ал ички тышкы саясатты аныктайт, жанагы баш мыйзамдардын гаранты болот. Андан башка эң негизги жобосу бар. Мисалы үчүн мамлекеттик бийликтердин ымалашып, биргелешип иштешине кам көрөт дейт. Мына ошончолук чоң функция бергенден кийин ошончо ыйгарым биз бердик. Ошондой эле долбоордо жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 киши болду. Бирок парламенттин шайлоо системасы көрсөтүлгөн эмес. Муну эми мыйзам чыгаруучу орган өзү чечиши керек болот. Жана кандай ыкма менен алардын отзывы, чакыруусу маселесин да караш керек деп туруп биздин секция ушундай сунуш кылды. Жогорку кеңеш өздөрү бир ойлонуп туруп бир сунуш берсе экен деп, ошон үчүн бул жерде биз санын эле көрсөттүк. Анан мөөнөтү. 2 айдан бери иштеп жаткан кеңешме долбоордун бир топ беренеси боюнча бир бүтүмгө келе элек экен. Тагыраагы 31 беренедеги улуттуу графасы боюнча талаш чыгып, адам укуктары боюнча секциянын жетекчиси Нурлан Шерипов андагы ар бир адам өзүнүн улутун эркин аныктоого укуктуу деген сүйлөмдү алып салууну сунуштады. Башынан бери бул абдан талаштуу норма болчу. Эми бирлей кетиш керек. Көпчүлүк добуш менен biz ошол норманы алып салууну сунуш кылдык. Ушундай эле пикир келишпестиктер кош жарандуулугу бар атуулдардын жогорку саясий кызматтарга баруусуна тыюу салган 39-беренени жаңы конституцияда калтыруу демилгесинин айланасында дагы жаралды. Жыйынтыгында көпчүлүктүн колдоосу менен аталган норма сакталып калды. Ошондой эле долбоорго жогорку мамлекеттик саясий атайын жана административдик кызматтарды ээлеген атка минерлерге чет өлкөлөрдөгү банктарда байлыгын сактоого бөгөт койгон берене киргизилди. Мындан тышкары конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнүн айтымында жаңы баш мыйзамдын долбоорунда социалдык маселелер күчөтүлүптүр. Ага ылайык билим жана илим боюнча пункттар жана жетим жесирлердин укуктарын коргогон беренелер кеңейтилген. Ошондой эле президенттин алдында балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк кызматты түзүү чечими кабыл алынганы маалым болду.
бул жерден алардын руханий жактан, интеллектуалдык жактан өнүгүүгө мамлекет тарабынан тиешелүү түрдө шарт түзүлүшү керек экендигин дагы аныктап кеттик. Конституциялык кеңешме сунушталып жаткан долбоордун үстүндө дагы бир нече күн иштеши мүмкүн. Долбоордун акыркы варианты даяр болгон соң ал жогорку кеңешке жиберилүүгө тийиш. Андан кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү ыктымал. Шынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Кыргызстандагы саясий процесстер май-июнь айларында токтойт. Бул тууралуу жаңы шайланган президент Садыр Жапаров Telegram каналы аркылуу жасаган кайрылуусунда айтты. Анда Жапаров апрель айында жаңы конституция кабыл алынып, андан кийин жаңы мыйзамдар иштей баштай турганын билдирген. Ал 30 жыл чыдаган элди дагы 6 ай күтүп турууга чакырып, ошондон кийин гана коррупционерлер мыйзам чегинде жок кылынарына ишендирди. Бир күн иштей элек жатсам, жаңы бийлик иштебей жатат деген дооматыңар калыстыкка жатпайт. Коррупция менен күрөшөбүз деп өзүм билемди кылганды токтоткула. Коррупционерлерди мыйзамдуу жолдор жана мамлекеттин күчү менен жок кылабыз. Ал үчүн бир аз гана убакыт керек деп айтылат Жапаровдун кайрылуусунда. Садыр Жапаровдун ант берүү аземине экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаева чакырылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек тастыктады. Буга чейин президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов маалымат жыйында Жапаровдун инаугурациясына экс-президенттер, парламенттин экс-төрагалары жана мурдагы премьер-министрлер чакырылганын айткан. Ошондой эле ар кандай саясий партиялардын өкүлдөрү жана президенттикке ат салышкан талапкерлер да чакырылган. Инаугурация 28 январда саат 11:00-дө Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Беш 6 айдан бери маяналарын толук ала албай жаткан жолчулар бүгүн митингге чыгышты. Өлкөнүн ар аймагынан келген 100гө чукул жол кызматкери транспорт жана жолдор министрлигинин алдына чогулуп, эмгек акыларын өз убагында берилишин талап кылышты. Өткөн жылдын сентябрынан бери айлык акыларын толук ала албай жаткан жолчулар менен кабарчыбыз баарлашып келген. Өткөн жылдын сентябрь айынан бери маяналары толук төлөнбөй, 2000–3000 сомдон гана берилип жатканына нааразы болгон жолчулар бүгүн транспорт жана жолдор министрлигинин алдына чогулушту. Алар маселени аймактагы жетекчилер чече албагандыктан министрликке келүүгө аргасыз болушканын айтышат. Нааразы болгондордун арасында 17 жылдан бери Нарын облусундагы жол тейлөө мекемесинде иштеген Аскарбек Акматов да бар. Высокогорье деген бар, район экасент деген бар, Услугалет деген. Ошонун баары кошуруп отуруп 6–7 миң айлык убагында келбейт, кеч. Мурда разъясной деген бар болчу, аны жоюп салды. Биз мисалы үчүн таңкы саат 4–5те жумушка чыгып кетебиз. Кайра кар басылмайын ошо долондобуз, ысык тамак деген жок. Биз турган жерде ДРП карым-күр айылда, а жерде свет жок. Жашоо шарты оор эле да. Мисалы үчүн 2 декабрь 13 айлык деген жок, декабрдыкы жок, мына январь бүттү. Жашоо кыйын, продукты күндөн күнгө эле кымбаттап атпайбы. Мен могу күндө 5–6 миң менен жашаш кыйын да. Ошо акыйкаттыкты айталы, эмнеге бербей атат, эмне максат, эмне үчүн кечигип атат биздин айлык. Ошону билели деп болду. Токмок шаарынан келген жолчу Талгар Иманкулов жол тейлөө ишканасынын жумушчулары аба ырайы кандай болгонуна карабай жолдо иштеп, акыларын ала албай жүрүшөт. Бирок кышкысын жылуу жайында көлөкөдө отурган мекеме жетекчилери маяналарын убагынан кечиктирбей алууда дейт. Жол айлык жок, оор башталганда 4 ай төлөп бергенде жок эчтеке. 1 сом үйдө жаттык. Андан кийин чыкканда бир жайында сезондо бир кичине айлык болду. Андан 3 миңден азыр айына. 3 миң сом, анан баланча 200 миң берип туруп тияк. Ошону жеткиргиле деп койду, алып атат, анан минтип атат, ошол айлык жок да. Ошол кредиттер бар, анда да төрөй албай чыгылып айла кеткенде келдик. Чогулган жолчулардын алдына Жол чарба департаментинин директорунун орун басары Жумаш Сооданбаев чыкты. Ал январдын маянасы толук төлөнөрүн, ал эми февралда мурдагы айлардын айлыктары кошулуп берилерин убадалап, жолчуларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Зарплата боюнча, зарплатаны мынакей биз неме кылып туруп, мен азыр январь айы менен толук утулуп калат дегенге менин күчүм жетпейт. Түшүндүрүп коеюн. Мен январь айыныкын по возможности беремин, көп кылып турупчу. А биз февраль айы менен толук жапкандай болалы. Финансовый состояниябыз аябай начарлап кетти.
Анан жана бөлүнүп аткан акчадан дагы 47 миллион жана 775 деп атпайбы, ошондон дагы 47 миллионубуз дагы акча бюджетте акча жоктугунан алынбай калды да. Ошонун кесепетинен былтыркы жылы рабочийларга улардын рабочий механизаторларына зарплаталарды толук бере албай калдык. Аны биз мойнубузга алабыз, билебиз. Министрликтин алдына чогулгандар катаал шартта тоолуу аймактарда иштеген жолчулардын айлык акысы өтө төмөн экендигин айтышып, өкмөттө маянаны көтөрүп берүүнү да өтүнүштү. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. 26 январда дүйнөдөгү абанын сапатын текшерген индекс боюнча Бишкек шаары эң кир абасы менен кайрадан биринчи сапка чыкты. Абанын сапатын көзөмөлдөгөн World Air Quality индекси боюнча ыш каптаган шаарлардын биринчиси болуп Бишкек, андан кийин Кытайдын Шэньян, 3-чү орунда Бангладештин Дакка шаары турат. Абадагы уулуу заттардын көлөмү 404 микробөлүм деп көрсөтүүдө. Мындай көрсөткүчтө адистер адамдын саламаттыгына опурталдуу экени белгиленет. Бир нече айдан бери Бишкек абасы кир шаарлардын сап башында турат. Адистер буга бир катар себептерди айтып келишет. Бишкек жылуулук электр борборунда жылына 1 миллион 110 000 тонна көмүр же 4 миллиард сомдой каражат сарпталат. Анын 700 000 тоннасы кара кечегенинен 60 000 таш көмүрдөн калган 350 000 тоннасы сырттан сатылып алынат. Бул керектөө жыл сайын кыш мезгилдеринде шаарды каптаган кара түтүндүн себеби катары айтылып, жылуулук электр борборун газга өткөрүү талап кылынып келет. Бирок 1 куб метр газдын баасы 17 сом 80 тыйынды түзгөн учурда газды пайдалануу көмүргө караганда 2 эсе кымбатка түшөрүн адистер айтышууда. Жылуулук электр борборун газга өткөрүү канчалык реалдуу? Кененирээк Тазагүл Эмилбекованын материалында. Жыл сайын кыш мезгилинде шаарды каптаган кара түтүндүн себебин аныктоого баш катыруу башталат. Буга чейин Ордо каланын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев Бишкекте ыштан арылтуунун эки гана жолу бар. Биринчиси жепти толугу менен газга өткөрүү, экинчиси кара кеченин көмүрүнөн баш тартуу деген эле. Бирок ал 1 куб метр газдын баасы 17 сом 80 тыйынды түзгөн учурда газды пайдалануу көмүргө караганда 2 эсе кымбатка түшөрүн да айткан. Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук электр борборунда жылына 4 миллиард сомдой каражат сарпталат. Азыркы учурда жылуулук электр борборун газга өткөрүү боюнча 2 сунуш каралып жатыптыр. Биринчиси борбор кышында гана газ менен иштеп, жазында көмүр жагылат. Бул учурда жаратылыш газын керектөө 400 миллион куб метрди түзөт. Экинчи вариант борборду жыл бою газ менен иштөөгө өткөрүү. Мында мекемеге жылына 520 миллион куб метр газ керектелет. Сунуш ишке ашса, Газпром Кыргызстан компаниясы жылуулук электр борбору үчүн газдын тарифине 25% жеңилдик бере алат. Внутренние цены для потребителей. Биз жылуулук борборун газ менен толук камсыздай алабыз. Электр станциялар ачык акционердик коомуна, улуттук энергия холдингке, өкмөткө арзандатуу боюнча сунуштарды бердик. Алар өздөрүнүн эсептөөлөрүн өткөрүп жатат. Бирок биз өзүбүз газ сатып алган баадан төмөн түшө албайбыз. Биз абдан жагымдуу бааны бердик. Арзандатуу 25-30%дан жогору болду. Бирок электростанциялар ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары жептин бир бөлүгү гана газ менен иштей аларын айтат. Ал эми экинчи бөлүгү көмүргө ылайыкташтырылып курулган. Ошондуктан жылуулук борборун толук газга өткөрүү үчүн кайрадан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү керек болот. Модернизация болгон бөлүгү атайын кара кече көмүрүнө ылайыкташтырылган жагууга котельный установкалар. Ошол себептен ал жака биз көмүр сатып алууга аргасызбыз. Эски жагы ал жактан толук газга өтсө болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан газга толук өтүү боюнча дагы эки маселени чечиш керек. Бул биринчиси керектүү көлөм жеткирүү, газдын көлөмүн жеткирүү маселеси. Биздин мамлекетте мындай газ чыгарылбайт. Унча көп көлөмдөгү. Ошол себептен биз башка мамлекеттерден сатып алууга аргасызбыз. Кыргызстанга жаратылыш газы келишим менен сырттан ташылып келет. Орусия өкмөтү менен болгон макулдашууга ылайык өлкөгө көгүлтүр от жеткирүү, аны бөлүштүрүү боюнча газ оператору катары Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Андагы көгүлтүр оттун тарифи ай сайын доллардын баасына карата жөнгө салынып турат. Учурда 1 куб метр газдын калк үчүн тарифи 17 сом 80 тыйынды түзүүдө.
Бишкек жылуулук борборунун мурдагы директору өкмөт бул сунушту ишке ашыруудан мурун жакшылап ойлонуп, эки өлкөнүн өкмөттөрү бааны төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөргө барып, чечим чыгаруусу керектигин айтат. Мындай эле сөз болуп атпайбы? Баягы демагогияда мындай былжырак сөз да. Мындай эми факт экология Бишкек шаарынын экологиясы бузулуп атканына, особенно отопительный периодда бул факт. Бул факты эми ошол факттан жылыш керек да алдыгачы. Берге мониторинг болуш керек. Бияка илимпоздорду привлекать этиш керек. Анткени берде бирле ТЭЦтин көйгөйү эмес да. Берде ТЭЦ ошо газга которуп атсак, Кыргыз газ ошо газды объемун бере алабы, бере албайбы? Бишкек жылуулук электр борборунда жылына 1 миллион 110 миң тонна көмүр сарыпталат. Анын 700 миң тоннасы кара кече кенинен, 60 миңи таш көмүрдөн, калган 350 миң тоннасы сырттан сатылып келинет. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Кыргызстандын айыл чарба тармагында камсыздандыруу иштери башталды. Демилгени айыл чарба министрлиги көтөрүп, мындай кадам менен дыйкан фермерлердин төмөнкү пайыз менен ири көлөмдөгү каражаттарды алуусуна шарт түзөбүз деп ишендирүүдө. Бул канчалык натыйжалуу? Темага кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы токтолот. Эрмек Кубатаев багбанчылык менен акыркы 10 жылдан бери алектенип келет. Ал багбанчылыктын өзгөчө түрүн колго алган. Тагырагы өтө тез өскөн жана кут дарак деп аталган павлонияны Кыргызстанга алгачкылардан болуп алып келген. Азыркы тапта чет өлкөдөн чыгып жаткан кардарлар көп. Бирок ишкер менен ири каражатын салам деген инвестор ортосунда келишимге кол коюла элек. Анткени инвестор бага өстүргөн аянттын камсыздандырылышын талап кылууда. Бизде мына павлония өстүргөндөргө Европадан инвесторлор чыгып атат. Мисалы мага плантацияңар бар болсо, мисалы гектарлаган плантацияңар бар болсо, биз ошол жыгачыңарды 5 жылдан кийин же 7-8 жылдан кийин силер аны кыйганда биз алабыз. Бирок биздин шарт сиз ошол силер ошол талаңардын плантациянын жок дегенде 10%-ын камсыздандыруу страхование кылышыңар керек. Аны желательно мына өзүңөрдүн мамлекеттеги страховой компаниялар. Себеби ар кандай форс-мажор болуп калат. Балким жанагы кургакчылык, ураган деген нерселер бар, кыйратып кетти, шамал талкалап кетти. Ошондо 10% страхование болсо, ошо инвесторлор уже бергенге даяр да. Эми Эрмек сыяктуу ишкерлердин ири келишимдерге кол коюусуна жол ачылган турат. Анткени айыл чарба министрлиги агро камсыздандыруу ишин колго алды. Министр кабарлагандай, мындай кадам фермерге төмөнкү пайыздагы насыяларды күрөөсүз алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эле учурда бул дыйкан фермер багбандарга мамлекеттен негизги колдоосу болуп бермекчи. Дыйкан фермерлерге сөзсүз түрдө мамлекет тараптан колдоо керек. Ал үчүн биз камсыздандыруу иштерин сунуштап жатабыз. Бул дыйкан болобу же фермерби айдоо жеринин же чарбасынын аянтына жараша эсептелет. Эгер табият кырсыктарынан улам түшүмүн жоготкон болсо, камсыздандыруунун негизинде кайсы бир көлөмдө чыгымды кайтарып алууга болот. Чындыгында мындай практика дүйнө жүзүнүн бир катар мамлекеттеринде бар. Эксперттердин айтымында ийгиликтүү ишке ашкан. Мисалы Украинада ишкерлерге жеңилдетилген насыяны алууга жана экспортчулар менен кызматташууга приоритет коюлган. Бул өңүттөн алганда Кыргызстандын айыл чарбасы дагы дал ушундай жолго коюлушу керек деген ЖИА бизнес ассоциациясынын агро комитетинин төрагасы Урмат Аматов айтууда. Бул негизи жакшы демилге. Бул демилге бизде азыр Кыргызстанда колдонулбайт. Башка өнүккөн өлкөлөрдө бул толугу менен колдонулат. Эми бирок бул айтып кеткенде негизи жакшы демилге, бирок мунун бизге азыркы убакта билишимче катары камсыздандыруу страховой компаниялар бул жактан мыйзам жанындагы толуктуулар керек. Мамлекет дагы сөзсүз колдоо көрсөтүш керек. Азыркы убакта эгер бул жалгыз гана эле камсыздандыруу компанияларынын мойнуна түшүп калса, бул кымбат да болуп калышы мүмкүн. Анан биздин дыйкандарга бул көп деле колдонулбайт, бул продукт колдонулбагат да. Кошумчулай кетсек, буга чейин Кыргызстандын агро тармагында камсыздандыруу болгон эмес. Кандайдыр бир табигый кырсык болгон учурда дыйкан же фермерлер келтирилген зыянды толук мойнуна алып келет. Чолпон Бейшелен кызы, Тынчтык Гөлбаев, New TV. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.